Эми ошол проблемалардын эң арасынан ичинен эң көбү ушу жер талаш. Жер азыр ушунчалык чоң талашка түшүп калды. Адамдар жердин баасын эми биле баштагандай да. Бул нерсе мен өзүмчө прогноз кылам да. Жер талаш мындан ары көбөйө берет экен. Мындан ары жер талаш азайбайт, көбөйөт, жалаң көбөйөт. Анан ошо жер талаштардын бир жагынан эмне үчүн мындай көбөйүп кетти деген ой келет да. Бул сот иштеринин жанагы сот адилеттүүлүгүнүн жоктугунан дагы экен. Себеби бир жерде сотко берсе, ошол сот чечип эле койсо, ошону менен чечилип калбайт экен да. Ал бир сот болот, 2 сот болот, 3 сот болот, 4 сот болот, анан кайтарат, анан башкы баягы биринчи инстанцияга кайра кайтарып салат, анан кайра башынан соттошо башташат. Ушинтип анан эки тарап тең ошо талашып отуруп, эки тарап тең жок, бул менин эле жерим деп өздөрүнүн чындыгына ынанып алышат да. Анан ошол нерселерди кээде сот, мен ушинтип ойлоп калдым да, кээде адилетсиз чечсең дагы чечип койчу бир жагына дегенге барып калдым да.